Кудайдын чакырыгы 24-июнь. Сизге бир суроо. Бир күнү социалдык тармактар таптакыр жоголуп, интернет өчүп, телефондор жана көп катталуучуларга жетүүгө болгон умтулуу маанисин жоготот деген ой кандай сезимдерди жаратат. Чынын айтсам, өткөн жылымды карап чыксам, мен өзүмдү көп убакыт телефонго байланып, ар бир жаңы билдирүүнү текшерип отурганымды көрөм. Сизде да ошондойбу? Биз жер бетиндеги чектелген убактыбызды кандай колдонобуз? Баары биздин убакыт чектелүү экенин түшүнүүдөн башталат. Байыркы келишимдеги эң акылдуу адамдардын бири Падыша Сулайман Насаачы китебинин автору мындай сөздөрдү жазган. Мурун болгон нерселер эстелбейт. Ошондой эле боло турган нерселер кийинкилердин эсинде калбайт. Бул сөздөр бизди ойлондурат. Биз өлөбүз. Бирок мындан тышкары, бул бизге түбөлүктүү жашоо перспективасын көрүүгө жардам берет. Өзүбүздүн статусубузду көтөрүү үчүн жасаган нерселердин көбү унутулат. Бирок буну түшүнүү бизге эң маанилүү нерселерге көңүл бурууга, Кудайдын падышалыгын жайылтууга жардам берет. Ишеним менен жасалган ар бир кадам, Теңирди сүйүү үчүн жасалган ар бир иш, кечирим жана ырайым көрсөтүү, мунун баары түбөлүккө сакталат. Анткени Иса муну баалайт. Кудай үчүн жасалган ар бир кичинекей жакшылык асмандагы казынада сакталат. Бул ой бизге артыкчылыктарды туура коюуга жардам берет. Эгону азыктандыра турган нерселерден алыстап, күнүмдүк жашоодо асмандагы падышага кызмат кылууга бурат. Адамдар сизди унутуп калат деп тынчсызданбаңыз. Кудай сиздин ишеним менен жасаган ар бир кадамыңызды эстеп, баалайт. Ушуга кубаныңыз.